Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология агенттигинин шашылыш билдирүүсүнө ылайык Бишкек-Ош унаа жолунун 121, 137, 198, 265 чакырымдарында унаа жолдордо кар көчкү коркунучу бар делген тилкелерде тоо борундагы карды аткылап түшүрүү иш-чарасы аткарылды. Иш-чараны Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу жетектеди. Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын артиллериялык эсеби тартылды. Мындан тышкары транспорт жана жолдор министрлиги кар көчкү жолго түшсө, өз убагында жолдорун кардан тазалоо камсыз кылып турду. Ички иштер министрлиги кар көчкүлөрдү мажбурлап түшүрүү мезгилинде унаа жолдорундагы унаа каражаттарынын кыймылын коопсуз аралыкта убактылуу жабууну жана кар көчкүлөрдү атайлап түшүрүү иштери жүргүзүлүп жаткан жерлерде коомдук тартипти сактоону камсыз кылып турду. Бүгүндөн баштап Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги менен биргелешип, кар көчкүнү атайлап атып түшүрүү иш-чаралары өткөрүлүүдө. Өздүк курам тоо жеринен атып түшүрүү аябай мындайча айтканда такшалып да катат. Мурун мындайча айтканда полигондорду ата турган болсок, азыр ушундай бийик тоолуу шарттарда, бийик тоолуу абал катаар жерлерде иш-чаралар аткарылып атат. Жалпысынан Бишкек-Ош унаа жолундагы кооптуу делинген кар көчкү коопсуздугу бар тилкелерде жалпысынан февраль айына 24130 метр куб кар көчкү мажбурлап түшүрүлгөн. Алыскы жолго чыккан жарандардын өлүмүнө жол бербөө, материалдык чыгымдарды болтурбоо максатында кар көчкүгө каршы коопсуздук бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кардын көлөмүн көзөмөлдөп, атайын байкоолордун жыйынтыгында күндүн жылуусуна кардын катмарлары ченеп, тийиштүү бөлүмдөр аркылуу кар көчкүнү мажбурлап түшүрүү иш-чаралары жүргүзүлөт. Мындай иш-чаралар кар көчкүнүн алдын алуу иштериндеги техникалык жактан эң негизги өткөзүүчү иш-чара болуп эсептелинет. Себеби дегенде биздин эң негизги максатыбыз адам өлүмүнө жол бербөө, материалдык чыгымдарды болтурбоо болуп эсептелет. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Ош-Бишкек жолундагы кооптуу делинген унаа жолдордо алыскы жолго чыккан жүргүнчүлөрдү этияттык менен жолго чыгууга кеңеш берет. Ошол эле маалда бир нече убакытка жолдогу нары-бери өткөндөргө чек коюлат. Антпесе тоодон ылдый түшкөн кардын көлөмү жолду бөгөп, ал тургай адам өмүрүнө да коркунуч алып келет. Бул кар массасы тоо борунан өзүнүн оордугу менен шыпырылып түшөт. Ал өзүнүн алдындагы жаңы түшкөн кар массасын ала жүрөт. Жолдо жүрүүдө аба ырайы тууралуу маалыматты, унаа жолдорунун абалын, кар көчкү түшүү коркунучун жалпы маалымат билдирмелери аркылуу билүү кажет. Тоолуу аймактарда же кар көчкү түшүү коркунучу бар унаа жол бөлүктөрүндө жол кызматчылары белгиленген унаа арасындагы аралыкты бекем сактоо керек. Көчкүдө өзүн алып жүрүү эрежелери. Көчкү өтө бийик жерден түшүп келе жатса, унааңыз менен тез өтүп кетүүгө аракет кылыңыз. Эгер жөө болсоңуз, тез чуркап, коопсуз жерге барыңыз же жар астына бекинип тура калууга болот. Эгер качып кете албай калган абалда калсаңыз, жүгүңүздөн бошонуп, тизеңизди ичиңизге бүгүп, көчкү келе жаткан жака далыңызды салып жата калыңыз. Оозуңузду жана мурдуңузду моюн очуңуз менен ороп, көчкү үстүндө карманууга, ылдамдыгы азыраак жээгине чыгууга аракет кылыңыз. Көчкүнүн алдында калсаңыз, күчүңүздү сактап, өзүңүздү кармап, эгер ичине оюк жасап алсаңыз, бирок чыга албай калсаңыз, кыйкырып куткаруучулардын көңүлүн өзүңүзгө бурсаңыз болот. Эгер сиз коопсуз жерде болуп калсаңыз, аймак башкармалыгына көчкү жөнүндө билдирме жасаңыз жана жабыркагандарга жардамдашыңыз. Биздин өлкөбүз тоолуу өлкө болуп эсептелет Орто Азияда. Биздин тоолор ушу Кыргызстандын территориясынын 96% чейин жетет. Ошол себептен биздин основной автоунаа жолдорубуз ушу тоо кыркаларынан, ашуулардан өтөт да. Айта кетсек, бизде
мындай негиздүү деген ушу Кыргызстанда бир 14төн ашык автоноо жолдор бар. Негизгилерин атай кетсек, Бишкек-Ош автоноо жолу. Бул жерде 3 ашууду камтыйт. Биринчи ашуу Тел-Ашуу ашуусу, түндүк жана түштүк тарабында дагы кар көчкү коркунучтары бар тилкелер 7-8 жерде жайгашкан. Кар көчкү түшүү мезгилинде ашууларда жайгашкан кар көчкү станциялары аркылуу кардын көлөмүн рейкалар аркылуу ченеп, борборго анализ жүргүзүүгө жөнөтүшөт. Кар көчкү көзөмөлдөп туруу станциясы деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Алардын ар бирин атайын адистер барып, жеринде маалымат жөнөтүп турушат. Мындан азыркы учурда эң коркунучтуусу бизге ушул кыйыл кот тереңинен тоңгон кар. Коркунучтуу кар катмарда бийиктиги канча экен ошо? Коркунучтуу слойдун бийиктиги, катмардын бийиктиги канча болот? Жалпы 16 сантиметр, 17 сантиметр кошкон. 16 болдубу? 16, 18, 20 ушинтип ойнойт да ар кайсы жерлерчи? Кыргызстанда 30 миңден ашык кар көчкү тилкелери бар. Анын ичинен адамдын жашоосуна залал алып келе тургандары да бар. Кар көчкү көбүнчө жаз айларында туш келет. Адистердин айтымында март айында күндүн жылышы менен кардын катмарлары бошоп, кар ээрип, ылдый карай түшө баштайт. Жарандар кар көчкү түшүү коркунучун жалпы маалымат билдирмелеринен же өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам күзөтчүлөрү аркылуу биле алышат. Тоолуу аймактарда же кар көчкү түшүү коркунучу бар жолдордо жол кызматчылары унаа арасындагы 500 метр аралыкты бекем сактоо керектигин эскертет. Маалымат менен алдын ала кабардар болуп, жолго чыгууда этияттык мамиле кылууну эскертет. Бишкек-Ош унаа жолу Кыргызстандагы стратегиялык жолдордун бири. Кышкысын кар калың жаагандыктан айрым учурда тыгындар пайда кылса, кээде айдоо маданияты сакталбай, жүргүнчүлөргө тоскоолдук кылат. Аталган аймакта кырсык болуп кетүү жогору болгондуктан кызматкерлер видео көзөмөл аркылуу күнү-түнү байкоо жүргүзүп турушат. Кокусунан кар көчкү түшсө, жеринде бизде өзгөчө кырдаал министрликтеринин күч каражаттары турат. Бул айтыла кетсек, бул 129-чакырымда Көлбаев атындагы туннелдин түндүк тарабында биздин күч каражаттар турат. Бул куткаруучулар даярдоо мамлекеттик борборунан, ошондой эле издеп куткаруу отрядынан ушул жерде бизден 2 унаа, кошумча дагы биз кыш мезгилинде генералдык штабынан да бир унааларды чиркегенчү тартканбыз. Ошондой эле өзүңөр биле стационардык постубуз бар. Бул 154-чакырымда Бишкек-Ошунан 238-чакырымда бизде ошол жерде куткаруучулар турат.